акындын сыйкырдуу калеминен жаралган поэзияларына кызыгып, оончуларыбыз оон жаратса, төкмө акындарыбыз ырларын дастанга айлантып, элибизге тартылууда. Бүгүнкү күндө Элмирбек Иманалиев менен ата журт, кыргыз эл, жумгал, андагы асыл адамдар ушул сыяктуу ондон ашык көлөмдүү дастандар жаралды. Биз бул сапарда акын менен жаңы дастандын бет ачарына күбө болдук. Өткөн тура эчен жылдар билинбей, элестериң эсте турат бүгүндө. Кербен тарткан керемет көч сыяктуу көчүп барат ак булуттар тигинде. Жашоо турмуш ченеми бар нерсе экен, эне кемдин түйдөктөлгөн жибинде. Жеткенде сездим ата кадырын, эр тартканда билдим мене кадырын. Эртелиге чүйгө кечте келгенде, энем байкуш караныма жалынып, атам турчу жүздөрүнөн нур жанып, эгер укса менден жакшы жаңылып. Кожурашып отур челек талайга, коюу түндүн түн пардасын жаңылып. Жүзүбүздөн чыккан ошол жылмаюу, жүрөгүмө канат бер чың аруа. Колдор эң бир кооз жөрмөгөн, энем салган алдымдагы көлдөдөң. Эм ойлосом төшөк эмес жүрөгүн, төшөч экен энем байкуш эмнеге. Көздүн майын көп жылага коротуп, көзгө сүрүткөн көнөргү сал эмгегин. Элди журттун эчен жолу кыдырып, эч бир жерде мындай сыйды көрбөгөм. Катар-катар төшөктөрүн салчу эле, кайтып келсем жумушуман эл менен. Карап көрсөм, ойлоп көрсөм эмимен, мээрим төгүп караныма жалынып, кайран энем кубанч экен дембедем. Тарткандаң ат жалынан асылып, атам ай байкуш айтып маған акылын. Мүнөзүндө бар экен коулуулук, түшүндүрчү турмуш жайын акырын. Ата менен ай көлдүктү түшүндүк, эне менен мээримдикти кечирдик. Эгиздердей алар жүрчүң ээрчишип, эл катары кечип турмуш сакымын. Баласына бар тамагын белендеп, ачпасын деп бир курсагы келерде. Кечке жүрсөң жумуш менен кармалып, коркконунан кээде байкуш элеңдеп. Сана тартып санаар качың энекем, саз тумолоп жатып калсам эгер мен. Жылдар өттү жылып жылга жалгашты, эне атасыз ээсиз күнгөң алмашты. Бирде өйдө бирден ылдый закымда, өттү күндөр сай ташындай салмактуу. Баркын билбей убагындаң атамдын, байкабапмын анын көргөн азабын. Жылды сымал жылда барат суюлуп, пайгамбардай сүрдү анын катары. Кандуу согуш кар жалтып тырдалайын, көздөрү жок азыратаң апамдын. Кантип актай мене кемдин эмгегин, кактап сүтүн тун уйкусун бөлгөнүн.
Тамтуң баскан наристесин жетелеп, байкуш атам ат көңөрүп келгенин. Адам кылып эл катары чоңойтуп, акыл менен айкөлдүктү бергенин. Кайран энем айкчынынын сыныгы, кайран атам көк чайнектин туруму. Убагында акыл калчап силерге бере албадым, жүрөгүмдөн жылуулук. Ата энемдин алдейлетип балача, ак бешикте терметсем дейм чыныгы. Айлаганча эм алардын көзү жок, агат көздөн ысык жашым сыгылып. Кайрандарым кайран асыл адамдар, кетипсиңер келбес жайга чыныгы. Пайгамбардай баркың азыр сезилет, салыштырып айтсам сөздүн чындыгын. Пайгамбардай баркың азыр ой сезилет, салыштырып айтсам сөздүн чындыгын. Калык Акиевдин обону менен аткарып бергенде эле, ого сенин комузуң да калыктын комузу экен, обонуң да калыктын обону экен. Калык эле болуп калды, калык кайра тирилди деп эле ошол күндөн баштап бул киши мени мындайча айтканда кой берген жок. Адан кийин экинчи чыгармасын мен бир аткарып калдым. Ошондон баштап биз бири-бирибизди адам катары дагы, чыгармачыл адам катары да тааный баштадык да, тереңдеп. Анан албетте бул кишинин чыгармалары мага дээрлик бардыгы. Башкача айтканда, Качкын агабыз кара сөз менен жазган мемуарларынан баштап, же болбосо ошо кара сөздө жазган Куйручук тууралуу бир нече китептерди чыгарды, Мидин Алыбаев жөнүндө чыгарды. Ошол нерседен улам бул кишинин куйма кулак, анан элдик фольклорго өтө жакын экенин багамдадым да. Мындайча айтканда, мен менен иштешүүгө, мен бул киши менен чыгармачылык менен бирге иштөөгө мындай жеңилдик, эркиндик бар экенин туйгандан баштап анан тыгыз байланыш баштадык.